Аллахты зикир кылуу бул ислам дининдеги эң негизги иштерден. Себеп дегенде Аллах Таала өзүнүн Куранында айтат: "Ва акимус салата ли зикри", сен Аллахты эстөө үчүн намаз окугун дейт. Ошондой эле башка бир аятта мындай дейт: "Вала зикруллахи акбар", Аллахты эстөө бул эң чоң бир нерселерден дейт. Мына ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям деле Аллахты эстөө боюнча көптөгөн хадистеринде кызыктырып айтып кеткен. Аллахты эстөөдө өзгөчө эрте менен багымдат намазынан кийин, ошондой эле шам намазынан алдын Аллахка көптөгөн зикир сөздөрдү айтып Аллахты эстешибиз керек. Мына ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: "Кимде ким багымдатты жамаат менен окуса, андан соң күн чыкканга чейин мечитте отуруп Аллахты эстесе, андан кийин 2 рекет духа намазын окуса, анда ал толук түрдө аткарылган ажылыктын жана умранын сообундай сооп алат."